Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Көптөгөн жылдар мурда табийиндер заманында Багдад улуу шаар болуп аталган жана Ислам империясынын борбору болуп саналчу. Багдадта аалымдар көп болгондуктан ислам илимдеринин борбору болуп таанылып турган. Бир күнү Рим падышасы мусулмандарга 3 суроо берүү үчүн Багдадка элчисин жиберет. Шаарга жеткен соң элчи Рим падышалыгынын кабарын алып келгендиги тууралуу халифке кирүүнү сурайт. Халиф уруксат берет. Элчи кабарын айтып, мусулмандарга 3 оор суроом бар. Алар ушул суроолорума жооп бере алабы? Деп сурады. Анда халиф өкүм берип, шаардагы бардык аалымдарды хан сарайга чакырат. Элчи бийик трибунага чыгып, сөзүн баштады. Мен силерге 3 суроо менен келдим. Эгер силер ал суроолорума жооп бере алсаңар, Рим падышалыгы баа жеткис байлыктар менен сыйлайт. Мына менин 3 суроом. Аллага чейин эмне болгон? Алла кай жакты карап турат? Азыркы учурда Алла эмне менен алек? Чогулган даанышмандар үнсүз туруп калышты. Силер бул суроолорго кантип жооп берет элеңер? Бир убакта чогулган топтун ичинен жай үн угулат. О урматтуу ата, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Ал замат да оозун жаап калат, дейт. Бул атасы менен чогулушка келген жаш баланын үнү болчу. Балакай халифтен уруксат сурап, сөзүнө тураарын айтат. Падыша жооп берүүгө макулдугун берет. Рим элчиси жаш мусулманга кайрылып, суроосун кайталайт. Аллага чейин эмне болгон? Бала суроо менен жооп берет. Сен санаганды билесиңби? Ооба, деди элчи. Анда ондон ылдый саначы, деди. Рим элчиси санап баштайт. 10, 9, 8 деп бирге жеткенде токтоп калат. Дагы бирден кийин деп сурады бала. Бирден кийин эч нерсе жок. Ал акыркы деп таң калды элчи. Эгер арифметикалык бирдиктен кийин эч нерсе жок болсо, сен кантип ойлондуң? Бирдиктин ээси шексиз акыйкат, бардык жерде бар, чексиз, биринчи жана акыркы, белгисиз жашыруун деп. Рим элчиси мындай таамай жоопту күткөн эмес эле, жана жокко чыгарууга да күчү жетпеди. Ал экинчи суроосун айтып, анда айтчы, Алла кайсыл багытты карап турат, деди. Шам чырак алып келип, күйгүзүп, анын жарыгы кай багытты караарын айтчы, деди бала. Шамдын жарыгы деген бардык жакты карайт да. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш, ушулардын бирин эле карабайт го, деп айран калды. Балакай кыйкырып, эгер физикалык жарыктык бардык 4 тарапка жайылса, кайсы багытты карарын айта албасаң, Алладан эмне күтүүдөсүң? Асман менен жердин жарыгы, нур үстүндө нур. Алла бир учурда бардык тарапты карап турат. Римдик элчи бир жаш баланын айтып жаткан жообунан таң калып, кынтык таба албай, айран калды. Ал үчүнчү суроосун берейин дегенде, бала озуй калып, токто. Сен суроо берүүчүсүң, а мен жооп берүүчүмүн. Сен мен турган жерге түшүп, мен сен турган жерге чыксам, суроо жакшы угулгандай, жооп да жакшы угулса, адилеттүү болор эле, деди. Римдик элчиге сунуш акыйкат сезилип, трибунадан ылдый түшүп, бала ал трибунага чыгат. Анда элчи акыркы суроосун кайталайт. Айтчы мага, Алла азыр эмне кылып жатат, деди. Бала сыймыктануу менен жооп берет. Бул бийик трибунада жалганчы исламды шылдың кылгысы келген акылсызды Алла баарынын көзүнчө уят кылып, түшүрүп, Алланын бирлигине, барлыгына ишенгенди бийик көтөрүп, тилине акыйкаттыкты салды. Кудуреттүү Алла айтат. Ал күн сайын иш менен алек. Ар-Рахман сүрөсү 29-аят. Ошентип Рим элчиси уят болуп, кызарган бойдон өзүнүн шаарына кетет. Бала чоңоюп, исламдын улуу аалымдарынын бири болот. Кудуреттүү Алла бул инсанга өзгөчө даанышмандыкты, динди терең түшүнгөндүктү насип кылган. Баланын аты Абу Ханифа. Алла андан разы болсун. Жана ал Ал-Имам, Ал-Азам,
улуу имам, улуу аалым аттары менен таанымал эле. Жараткан Алла ушундай даанышмандуулукту биздин да өсүп келе жаткан жаштарыбызга насип эткен болсун. Амин.